Гүлзат Сарбагышева быйыл эрте жазда Талас Токой чарбасы аркылуу Көпүр Озор айылындагы Акайың Токой аянтынан атайын жер алып, анда ички жана сырткы туристтер үчүн эс алуу жайын ачкан. Таза аба, жашыл токойдун ичинде тиешелүү шарттарды түзүп, ошол эле учурда мында форель балыгын атайын көлмөдө багып, мында сатыкка дагы чыгарууда. Акайыңды Токой чарбасынан конкурс катышып, анан ошол конкурстун негизинде жеңип алганбыз. Анан кейін ушул бизде азыр 1 гектар аянттын ичинде ушундай элдерге эс алуучу жайдын шарттарын түзүп бергенге иним экөөбүздүн аракетибиз чоң, аракеттенип жатабыз. Бирок ачканыбызга 2,5 айдан бери ошол элдин аягы үзүлө элек деп айта алам. Жакшы сөздөр менен, жакшы мактоолор менен айтып кетет. Элдер дагы ушундай жакшы сыйды көрүп кетишип атат. Көркөм артып, көз жоосун алган бул токойго өлкөбүздүн башка областтардан гана эмес, алыскы өлкөлөрдөн дагы келген туристтер арбын болду. Андан тышкары бизден ар кайсы мисалы Ош шаарынан, ар кайсы райондордон дагы конокторубуз арбын келип жатат. Чет өлкөлүктөрдөн келип жатат. Чет өлкөлүктөрдөн өткөндө ошо Франциядан келди 12 адам. Андан тышкары ошо Турциянын адамдары да келди. Ошол андан тышкары ошол Бозидин жазалгаларын көрүп, ушунчалык суктанышып, биздин токойубуздун сулуулугун, кереметин аябай тартып, өздөрү дагы ошондой кечке ошол эс алууга жүрүштү да. Акайың Токойдо мындай эс алуу жайынын ачылышы айрыкча айылдыктар үчүн жакшы болду. Алар эс алуу үчүн шаардагыдай шарттар болбосо дагы таза абада жаратылыш койнунда мындай жайларга келишүүдө. Бул эс алуучу жай ачылганы бизге абдан эле жакшы болду. Анткени биз шаардыктардай болуп ресторан, кафелерге көп деле барбайбыз. Анан ушу айыл ичине өзүбүздүн айыл ичине ачылган аябай эле жакшы болду. Неменин таза аба, табигаттын койнунда аябай эле абдан эле жакшы болду да. Ушул жерге көп келебиз. Башка айылдардан дагы, ылдый жактан дагы, Покровка, неме жактардан да, ылдый жактардан да келип атат, Талас жактардан, баардык жактардан. Алыскы туристтер үчүн айылда атайын конок үйлөр ачылган. Туристтерге кандай шарттар түзүшү керек? Аларды тейлөө кызматтары үчүн атайын окутуулар Биогеji органикалык кыймыл федерациясы тарабынан уюштурулган. Акайыңдын жээгинде эле атайын конок үйлөр ачылган азыркы күндө. Ошол жерде азыр жакшы кишилерди тейлеп, ошол кишилерге кызмат көрсөтүп, жакшы шарттарды түзгөн атайын бир конок үйлөрүбүз бар. Ал жерде баардык шарттар бар. Келип конуп, ошол жердеги тамак ашына, басып турганына, ошол жерде эмне керек болсо ошонун баардык шарттары каралган атайын конок үйлөр бар. Келип туристтер эс алса, дайыма эшиктерибиз ачык. Талас областында туризм тармагын өнүктүрүү приоритеттүү багыттардын бири. Анткени тарыхый жайларыбыз, ажайып кооз жаратылыш аймактарыбыз арбын. Эң негизги ушул областыбыздын потенциалдары өнүгүү бул туризм деп эсептейм. Себеби бизде аябай жакшы ажайып кооз заповедниктер бар. Бул жерге биз жеке эле Кыргызстандын ичиндеги эмес, андан сырткары дагы мында тегерек четтеги алыскы өлкөлөрдөн дагы туристтерди бияка алып келгенге аракет кылабыз буюрса. Белгилей кетсек, Көпүр Озор айылындагы Акайың Токой аянты 175 гектар жерди түзүп 17 километрге созулат. Токой 1969 жылы Каракол колхозунун башкармасынын төрагасы Рысбек Айдралиев тарабынан отургузулган. Норзбек Шабдамек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.